Adaхан Kimsanbayevich, sizdin kechagi parlamentde bo'lgan voqealarni butkul Qirg'iziston eli ko'rdi. Populistik qadamlaringizni to'xtatib, sizde bilasiz. Siz jurnalistsiz, sizde til var. Qamchibo'y Tashiyevda yurak bor ekan, butkul Qirg'iziston eli biladi. Ana savatlı, savatsız deb so'z tarmoqlarda ancha-muncha kommentariyalar yozildi. Kimdin savatlı, kimdin savatsız ekenin avtobiyografiyasini, Tashiyevning avtobiyografiyasini ochsanglar, qaysi mamlakatda o'qib kelgan. Buldun münözü, harizması Tashiyevning shunday. Hozirgi xizmati dag'in uşulga milletlendiradi. Bundan başka Adaхан Kimsanbayevich, siz uşul vaqachayin qanchaligam qırdaldar, oğur qırdaldar olganda Qirg'izistonda chinovniklarning ichidan birden birinchi olib Tashiyev jetib borgan bu butkul Qirg'iziston eli bilan. Yordam qo'lini uzatganda Tashiyev ulgachayin eko gördün. Birday 9 yıldan beri xizmatda, mamlaketlik xizmatda ishlabay keldinglar. Biroq oşol aralıkta da Tashiyev elden qo'lni uzbay, qanchalagan kilometr yo'lda, qanchalagan orullarga chet mamlaketdan operatsiya, qanchalagan yetim jesirlerin başını sılap soğupçuluk işler, malı jokka mal, qanchalagan yüzdögen uylarni salgan. Siz 9 yılda jeke karajatыңызdan bir adamga dagın çırpık sayıp koydunuz Kırgızistan için. Bunu бүткүл Kırgızistan eli bilet. Kimdin kızmat kılıp kızmatты jogorku kengeşke barıp je biylike barıp dele kılbastan jönökö elin arasında жүрүп деле kılsa olur. Tashiyev 30 yıldan beri elden 100 so'm tapsa 95 so'munu elge berip keledi. Siz til kolunuzdan hiç nerse gelmeydi. Jasagan emeğiniz yok, bir dagı işiniz yok. Bunu бүткүл Kırgızistan eli bilet. Assalamu alaikum, Kırgız elim, jana musulman mürt-туғандарыбыз. Men лично Adaхан Kimsanbayевичке кайрылып кетет элем. Мына сиз кече парламентте туруп, бир кайсы болбогон нерселерди сүйлөп атасыз да. Өзүбүздүн ичибизде граница деп. Ушул Кыргызстандын оңолушу үчүн Камчыбек Кыдыршаевич болгон күчүн жумшап атат. Силер бирок элдик популист болуп, ушул элди бөлүп жарып атасыңар. Билесизби, сиз ким экениңизди мен билем. Себеби ушул болгон митингде siz бийликке келе турган болуп калган маалыңызда элге келип кошулуп койгоз, эл сизди күткөндө элге келип койгоз. Ошол азыр мына 3-июнь күнү ок атылып аткенде себеби билесизби, бардыңызбы ошол жакта? Жок, бардыңар, отурасыңар. Элди бөлүп жарбастан эл менен бирге болбойсуңарбы? Силерге окшогон, эгер сиз элди душманын болгуңуз келбесе, үйдө жөн эле отуруңуз. Өзүңүздүн бүтүнчүлөрүңүзгө айтып коюңуз. Мына болуп аткан бүтүнчүл, мекенчил болуп бөлүнбөй, андан көрө сиз ушуларга чоң кишидей болуп акыл үйрөтүп, биригейли, ушул Кыргызстанды оңдойлу, чоңойлу, өсөйлү дегендин ордуна каяктагы болгон сөздөр сүйлөп отурасыңар. Силердин кылып аткан турган эмес. Бизге Кыргызстанга ушул Камчыбек Кыдыршаевич генерал керек. Эгер бизде болбосо, биз мына 30 жылдан бери өнүкпөй келгенбиз. Өзүңөр билесиңер жакшылап. Турабы балдар? Siz айтып атасыз кече сүрөт кармап, сүрөткө түшүп атасыңар лопатка менен шпыргы кармап деп. Эгер сиз ушул жерде туулуп өскөн адамсыз, эгер сиз колуңузга шпыргы менен лопатка кармап сүрөткө түшсөңүз, биз сүйүнөт болчук. Ошол маалда шпыргы менен лопатка керек болчу. Ушул жерде кылбадыңбы, унчукпай отур керек болсо. Турабы жаштар? Allah güven, men sizdi şoğa gelip bir biyilikti ke ondoylu dep sadandırığa jeçkeje Kamчыбек Кыдыршаевичке sunuş telese yenim dep siz yiyilip düşük inilerimde şularga yol görsetip berseniz ana Kırgızstan oңолот. Ar daim eldi bölüp жүрөсө. Мына мен элдин атынан сүйлөп атам. Мына элиме эмне? Мына эл. Мындай нерсеңерди токтоткула. Мен силерге дагы ачык айтам. Мен эл тараптамын, дагы айтамын. Камчыбек Кыдыршаевичти мына ел алып келди. Мына ошонун арасында мен бар. Мен видеолорумду киргизип койгон. Элдин бардыгы көргөн. Бул элдик генерал. Муну сыйлаш керек. Мына бүгүнкү күндө чырылып аткан депутаттардын бардыгы Камчыбек Кыдыршаевич Баткендин үстүндө вертолет менен учуп жүрөт. Bir tacik granatomet менен bir atsa жок болот. Бул геройлукка жатат. Баягы 2007 жыл уруш болгондо да мына Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтер жүргөн. Мен Adaхан Kimsanbayев сизди көргөн эмесмин, чын айтам. Толук адамдарды турмай адам экенсиз сизчи. Мына эл көтөрүлбөсүн, эмичи? Эл көтөрүлсө, мына аягы жаман менен бүтөт. Анан кечеги биз унчукпадык эле, кечеги сиздин баягы
eskerte беріп отыр. Biz unchukmadık ele mınake. Biz unchukmay bugün qarab video tursak, tolka sizni qo'llovchilaringiz suylab chiqdik. Oşalarda tıyıp koyun, biz hem sekin tıyıralım. Buna sparsmenler turat bu yerde. Buna mı yel mi? Yaşlar turat. Oşan için bölünmeyle, yaşlar Calabat'ın yaşları turat. Мен лично Адакан Мадмаров кайрылып келетилем ушу Жалбат жаштардын атынан. Сиз кылып аткан политика иштериңиз туура эмес. Сиз кылып аткан, жүргүзүп аткан иштериңиз бул элди бөлүү, жаруу болуп атат. Адакан Кимсанбаевич, кол сөз сизге эмес, бирок себеби 30 жылдан бери сиз бийликке келгенсиз. 30 жылдан бери кылсаңыз кылат болчуңар. Сиз бийликте отургансыз. Буга чейин булар кылып келип аткан иштер болгон эмес. Камчыбек Кыдыршаев, Садыр Нуркожоевич кылып келген ишти эл билет. Турабы жаштар? Жалбаттын жаштардын атынан Тазабек Икрамовичке да кайрылып келет элек. Эгер сиз ушул жерге келип, ошол сел жүрүп аткан маалда шыпыргы кармап, лопатка кармап, сиз эмнеге ошол маалда кармай турган маалда кармап сүрөткө түшпөдүңүз? Эгер бизге 30 жылдан бери ушундай кылып келген шалакылык иштериңерден бизге Камчыбек Кыдыршаевичтей генерал керек. Канча эми кылмыш ишин кылып атасыңар, коррупцияны жүргүзүп атасыңар, камап, чекеден баарыңардан сурап атса, өзүңөр менен өзүңөр тополоң кылып, эми ушундай нерсени чыгарып атасыңар. Билип атабыз, эл билип турат. Сиз Адакан Кимсанбаевич эл бөлгөн адамсыз. Сиз эгер эл үчүн душман болгуңуз келбесе, үйүңүздө жатып эс алганыңыз жакшыраак. 30 жылдан бери кылган ишиңизди мына биз көрүп атабыз бул жакта туруп. Бүт ошо сабаттуумун деген сабаттуулардын ачык эле айтайын сабатсыздыгынан канча жерлер чек-арага жакын жерлер сатылып кетип, ошолордун айынан канча кыргыздын каны төгүлүп, канчасы КАМАЗ менен барып өтөрүп кеткенди бардык кыргыз эли билет. Эми элден коркпосо дагы кичине асманды карап, Кудайды карап булардар болсо баардыгы жакшы болот. Ушундай элден азыр тиги досубуз айтып кетти. Кыдыршаевич элдин уулу депчи. Туптура элдин уулу ал ошо өзүн бийлик сындырам деп сындырган малдайым. Мен панда сындыра албайт деп Аллахка таандык да. Алла бар экен, азыр Кудайга шүгүр ташип ошол жерге барды. Бирок ошол жерге барып бир чогуу биригип иштейли деген малда бардыгы неме бириге турган малда бир путунан тартып атат да эми. Бул деген Адакан Кимсанбаевичке туура эмес болуп калат. Эгер сабаттуу болсо үйрөтсүн. Эгер сабатсыз экен өзү сезип аткандыр, бирок ачык эле айтайын. Сезип аткан болсо дамын алса болот да, эгер сабаттуу болсо үйрөтсүн. Азыр мына Жалабаттын жаштары бүт бардыгыбыз Ташкенттин аркасынан ушунга чейин келгенбиз. Bundan buyagына ham Xudo xohlasa arkasында turabыз. Tashkentlardan turabыз bollar. Bizga tinchlik kerak. We'll be right back.